Бул жерде эми ачыгын айтыш керек, негизи мыйзам сездер боюнча өзгөрүүгө муктаж. Акыркы талкууларды айтып атат, туурабы? Ана дейсиңер. Ошол корейский компания менен чатактылык айтып атат мунучу. Ал жөнөкөй эле нерсе. Корейский компания менен убагында договор түзүп атканда, мамлекеттик кызыкчылык корголуп калганда, 20 канча жыл болду, ал корейский компания канча жыл болду? 95-жылы кирген. 95-жылы кирген. Убагында жакшынакай мамлекеттин кызыкчылыгын коргогон келишим түзүлгөндө буга чейин жетпейт эле. Мамлекеттик кызыкчылык эмнеде сезде? Жөнүндө жер бере беребизби? Туура кандай дейсиңер? Жөнүндө шарт бере беребизби? Мамлекеттин элдин кызыкчылыгы аерде жумуш орун болуш керек. Продукция өндүрүлүш керек. Анан азбы көппү кичине налогтар түшүп туруш керек. Болбодун жерге, аяка, буяка дегендей. Араз ошону бербегенден кийин мамлекеттин укугу болуш керек. Аны ачылыш керек, колап чыгыш керек, айдап чыгыш керек. Анан биз ошолорду бербегенден бизге, мамлекетке пайдасы тийбегенден, же аларды жер ала албасак, же кубалап чыга албасак, анда кандай мамлекет болобуз дегендей. Ошон үчүн мен бул жерде пикир менен макулмун. Сез боюнча мыйзамдар бир рабочий группа түзүлүп, толугу менен каралып чыгыш керек да. Ошол сунушту бербейликпи? Кандай дейсиңер? Албакан, сиз деле макулдошуңар. Ооба, жакшы болот. Рабочий группа түзүп туруп дегендей. Азыр бул жерде сез Лейлек бар, сез Нарын бар. Кече сез Нарын боюнча кандай болду? Билесиздер да. Мынакей инвестор келди. Кандай чатактар чыкты дегендей. Мындайча айтканда, рабочий группа түзүп, негизи бунун баардыгын карап чыгыш керек. Бирок биздин мына чакырылыш ага үлгүрбөйт. Даже мына мыйзамда кабылганга үлгүрбөйбүз. Макулсуз да? Ооба, биз концепциясы болсо экинчи окууда. Ошон үчүн ачыгын айтыш керек да, мындай сунуш бербедик биз. Белки профилдик мындай жыйынтыктоочу комитетке, ошол комитет бизден да бирөөнү кошуп дегенде, бир рабочий группаны түзүп ишти баштасын, анан кийин переходящий болуп кете берет дегенде. Рахмат чоң. Рахмат. Бул жерде азыр 99 жыл деп жазылып турат концепциядачы. Эмне үчүн мен баягы мурунку договорду эстетип атам? Бул жерде деле ага караганда да көбүрөөк мындай укук берип атабыз да, мына мыйзам мененчи. Мына свободно отчуждаться или переходить от одного субъекта к другому деп атат. Мына жердечи. Анан кийин имеет возможность продажи дейт. Бул көп укуктар да, чоң укуктар. Анан биз мурунку сабакты албай, муну дагы талдоого жүргүзбөй жакшына киргизип алсак да жакшы болбой калат. Ошон үчүн ар бир запятойна чейин карап, мыйзамды бір общий чыгарышыбыз керек. Кандай дейсиз өзүңүз? Керек болсо өзүңүз жетектеп бериңиз. Бүгүн комитеттен чыкыртып ала берели анда биз кайра доработка. Болобу ошондо? Мындай. Нурбек Карыевич. Аз сунуш түшүп калды, сунушту добушка коем. Анан мындай болуп атат да. Биз 99 жыл деп жазылып турат. Азыр биз аны биринчи окууда концепцияны өзгөртө албайбыз. Азыр биз муну колдосок, биз эртең элге 99 жыл дегенди колдоп бердик, аграр комитет деген ой болот. Чакыртпаган укугу бар бирок. Бирок баягы 49 жылды дегенди биз мындай ооз эле сүйлөштүк да, бул кагаз менен сүйлөшкөн жокпуз да. Ошон үчүн анда токтомго киргизип койсоңор болот да комитеттин чечиминде. Ушуга түшсүн деп. Ошондо акыңар бар да. Ооба, бар немеде өзгөртө албайбыз да, ошол жери бар да. Сымида ар түрдүү жагырланып калышы мүмкүн да. Сунуш анда мен Асылбек Шарипович, мен анда мыйзам чыкыртып алайын анда. Ошондо ошо коюңуздар.